Кыргыз Россия өнөктүрүү фонду тарабынан ишкерлерди колдоо багытында стратегия даярдалууда. Документке ылайык жергиликтүү бизнесмендерге сырттан инвестиция тартууда. Фонд кепил боло берет. Бул кызмат үчүн эч кандай акча төлөнбөйт. Фонд ортодон киреше таппайт дешет адистер. Стратегиянын долбоору октябрь айында фонддун 5 адамдан турган кеңешине сунушталат. Бирок ага чейин эле документти ишке ашырууга биринчи кадам жасалууда. Жакынкы күндөрү Чехиялык банк менен келишимге кол коюлганы жатат. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз Россия өнөктүрүү фонду тарабынан 8 айдын ичинде 456 долбоор каржыланган. Бул үчүн жалпысынан 126 миллион доллар сарпталган. Ал эми фонддун уставдык капиталы 1 миллиард доллар түзөт. Бул каражат 3 жылдын ичинде түгөнүп калса, кордун иши токтоп калат дешет адистер. Мындан улам ишкерлерди колдоо максатында фонд тарабынан өнөктүрүү стратегиясы даярдалууда. Ага ылайык сырттан инвестиция ала турган бизнесмендерге Кыргыз Россия өнөктүрүү фондусу кепил болуп берет. Мисалы биздин ишкер Германиядан жабдык алам десе, биз анда Германиялык экспортный банкка барабыз, KfW деген банк бар, айтабыз. Биздин ишкер силердин жабдыкты алган атат. Ошон үчүн ошону каржылап бергенге даярсыңар деп. Алар даяр. Анан ошого келишим түзүп алар менен ошол биздин ишкер алган жабдыкты Германиянын акчасына алып беришибиз керек. Өзүбүздүн акчабызды коротпойбуз. Бул үчүн өнөктүрүү фонду башка мамлекеттердеги банктар жана эл аралык финанслык уюмдар менен кызматташууга даяр. Инвестицияны ишкер өзү тапса да болот, же фонддагы кеңеш берип колдоо көрсөтүүгө макул. Адистердин айтымында кепил болуп берген кызмат үчүн өнөктүрүү кору эч кандай пайда деле таппайт. Ортодон процент өнөө болбойт дешет. Стратегияга азырынча 4 тармак тандалып алынган. Айыл чарба өнөр жай, айыл чарба, кайра иштетүү, органикалык продукция чыгаруу айыл чарбанын ичинде. Анан татаал продукциялар чыгаруу. Татаал дегенибизде бул консервы кылабызбы, жөнүнө алма сатпай, пюре сатып ошондон негизинде да. Жеңил өнөр жай. Экинчи. Үчүнчүсү бул машиностроение, жабдык чыгаруу, электроника. Анан фармацевтика жагында карашыбыз керек. Стратегиянын максаты өлкөдө кошумча жумуш орундарын түзүү, салык аркылуу бюджетке каражат түшүр жана эң башкысы ишкерлерди колдоо. Фонд тарабынан даярдалып жаткан документти бизнесмендер да жактырышууда. Айрыкча акыркы 2 жыл ичинде иши токтоп калып, кайра бутуна тура баштаган жеңил өнөр жайчыларга бул жакшы жаңылык болду. Чоң өндүрүш бир аймактарын куралык деген чоң кадамдын алдында турабыз. Ишканаларды курууда сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү бышкан кирпичтен чоң имараттарды куруштун бүгүн кажети жок. Бүгүн жаңы технология бар. Сэндвич панель деген түшүнүк бар. Мунун баары бизден чыкпайт, сырттан заказ беришибиз керек. Биздин Кыргызстанда мындай технологиясы жогору нанотехнология бүгүнкү талапка жооп бере турган тетиктер, жабдуулар баардыктары жок болгондуктан баары сырттан келет. Сырттан келген соң ал жерден сатып келиш керек. Бизге эч ким бербейт, бекер бербейт. Бул өзү ошол лизинг системасындагы ыкманы колдонуп атышыптыр. Бул абдан жакшы нерсе. Стратегиянын долбоору октябрь айына чейин даярдалып, фонддун кеңешине сунушталат. Ал жактагы 5 адам акыркы чечимди кабыл алат. Бирок өнөктүрүү фонду документти жүзөгө ашыруу үчүн азыртадан эле иштерди баштаган. Ушул айдын аягында Чехиянын банкы менен келишимге кол коюлат деп күтүлүүдө. Элизат Эркинтур, Урмат Акымбек уулу, НТС.